Урматтуу көрүүчүлөр, биздин студиябызда дагы бир кызыктуу конок бар. Мына ушундай китептерди жазып, сөз багып, сөз кастарлап, мына ушундай коомго бир агартуучулук дагы кызмат аткарып жүргөн агайыбыз келип олтурат. Таныштыралы. Педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, биздин эң ардактуу коногубуз Сулайман Рыспаев агайыбыз бизде конокто. Саламатсызбы агай? Кош келиңиз. Саламатсызбы. Алгач эле биз бүгүнкү болуп жаткан теманы айталы сизге. Бүгүн биз макалдар тууралуу, кыргыз эл макалдары тууралуу кеп кылып атабыз. Анан сиз өзүңүз мына ушундай китептерди жазып жүрөсүз. Сиздин көрөнгөнүңүз кең агай. Айтсаңыз, макал менен бүгүнкү күндө макалдарды элдер кандай колдонуп жатышат? Буга чейин кандай колдончу эле? Деги эле эл бир турмуштук тажрыйбалары менен тарбиялайт да улам кийинки муундарын. Улуулар өзүнүн башынан өткөргөн турмуштук тажрыйбалардын негизинде ошолордун жыйындысы катары бир адептик, ыймандык бир эрежелерди иштеп чыгышат да. Ошол эрежелер аркылуу улам кийинки муунду калыптандырат, тарбиялайт. Муну жалпысынан алганда элдик педагогика деп коет. Элдик педагогика деген эмне? Бул элдик турмуштук тажрыйбанын жыйындылары педагогика деп аталат да, элдик педагогика деп аталат. Эл ошол элдик педагогикасы менен тарбиялайт. Элдин мектеби да ошол, элдин академиясы да ошол, элдин китеби да ошол. Демек элдин улуттун да элдик китеби эң негизинен бул жалпы баягы мисалы кыргыз элибизди айталы. Кыргыз элинин элдик китептери деп бул Манас эпосу баштаган улуу жана кичүү эпосторду айтабыз. Ошондой эле элдик тарбия мектептери деп ушул элдик каражаттар деп, элдик тарбиянын каражаттары деп ушул макал лакаптар, элдик табышмактар, жаңылмачтар, ушул сыяктуулар да. Мына ушулар аркылуу балдарды адеп ыйманга тарбиялаган, тилин өстүргөн, мисалы жаңылмаштар менен, акылын өстүргөн, ой жүгүртүүсүн өстүргөн табышмактар менен, уламыштар менен тарбиялаган. Уламыштар дагы бул жомок сыяктуу, эпостор сыяктуу чоң мааниге ээ. Мисалы кыргыз эли өзүнүн ата тегин билиш үчүн санжыраларды айтып келсе, ал эми жашаган жерин, эли жерин, суусун, тоосун, деги бардык жеринин түп баягы чыгыш этимологиясы деп коет. Ошондон бери баягы тарыхын бул уламыштар аркылуу айтып келген да. Ал эми агай, көбүнчө акыркы учурларда өзгөчө ошо балдарга арналган китептерди көбүрөөк чыгарып келесиз дегенде, ар кандай тематикада. Ал эми сиздин дагы бир ушул тематикага салынган Кыргыз эл макалдары деген китебиңиз да чыккан, Мына ошол китебиңиз туурасында айтсаңыз. Бул китеп мындай болду. Мисалы биз макалдарды, лакаптарды көп китептерибизде колдонуп келебиз. Макалдар миң бир макал, тигинде макал, мындай макал деп көп макалдар чыгып атат. Бирок ошонун мындай педагогикалык жагы бизге мектепке, мугалимге багытталып, педагогикалык жактан дагы бир канча жылдар мурда тарбиянын түрлөрүнө жараша биздин Жумаш Койчуманов деген агайыбыз тарабынан түзүлгөн. Анан бүгүнкү күндө улам макалдар дагы да топтолуп, дагы да иликтенип келатат. Ошон үчүн мындай элдик тематикага салынган макал лакаптардын жыйнагын түздүк. Буюрса мында чыгарабыз. Мында жанагы тил багытында болгондон кийин бул бүт тарбиянын баасы тилде да. Эне тил бул тарбиянын мектеби деп. Бүт казынасы ошол жерде да. Ошон үчүн жанагы кыргыз балдарын кандайга эмнеге тарбияласа, ошонун баардыгын тематикага, тилге, эмгекке, адепке, ыйманга, билимге, мекенди сүйүүгө, жана башка ар тарабынан топтоп ушуну басмага даярдап бүттүк да.
Мисалы Кыргызда макалдар аябай көп да. Анан биз ошол макалдар илгертеден келип атат. Анан бүгүнкү күндө мындай ойлоно келсең, эч бир сөз чыгара албайсың да, бир макал чыгара албайсың. Анан өзүңүздүн баягы тажрыйбаңызды айтсаңыз, макал чыгарган учурлар болду беле мындай? Эми макал чыгарышы кыйын өзүчө. Бул элден эрден өтсөң дагы элден өтө албайсың деп коет да. Мына ушул макалдын өзү ушул. Эрден өтүп кыйын болушу мүмкүн. Мисалы, ал эми элден өтүшкө болбойт. Эл баягы халк айтса калп айтпайт дегендей, бүтүндөй элдин өзүнүн тетиги, эми эл качан калыптанып калганын, качан калыптанып ушул күнгө келгенин биз айта албайбыз да. Канча кылым өттү, мисалы, ошонун баардыгында ар бир баскан турганынан улам чогулуп, жыйналып, такталып, сулууланып, эч бир ашыкча кошумча сөз муун калбай, бүт баардыгы такталгандан кийин бул элдин жалпы энчисине айланат. Бул макал болот да. Лакап деп да коебуз. Бул лакап айрым бир турмуштук көрүнүштөрдөн, айрым бир адамдардан, айрым бир окуялардан улам баланча болгон дейт дегендей болот да. Баягы Шодоконун баланча айтмакчы жулунбай, Шодоконун бир күндөй жулунбай, баланчанын баласындай, баланчанын түкүнчөсүндөй болбой дегендей нерседен улам мынан лакаптар пайда болот. Бул өзү кайсы бир нерсенин, адамдын көрүнүштү мисалынан улам да. Мына ушундай улам анан бизде макал, лакап деп айтабыз. Экөөнү айырыш кыйын. Айырып билиши мүмкүн кээде мындай сүйлөм курулушунан. Макалдар мындай шыдырата, уйкаш, бири-бирине мындай бир канча саптан турган болуп, компонент деп коет мындай алганда. Бир канча саптан уйкаш болуп кетсе, мисалы 2 саптан, 4 саптан, кээде бир эле саптан болсо, макалдар кээде бир эле саптан, анан мындай түзүлүшү да башкача болот да. Ошон үчүн булар бири-биринен айрылат. Анан бүгүнкү күндө мындай макал чыгарыш кыйын, бирок учкул сөздөрдү айтып жүрүшөт. Улуу ойчулдар айтат, улуу жазуучуларыбыз айтат. Мисалы, акылман бийликтеги адамдарыбыз айткан, мисалы жанагы Разаковдун айткан сөздөрү, Айтматовдун айткан сөздөрү, мына ушулар да. Мисалы, Барпынын, Токтогулдун, Тоболок молдонун, Жеңижоктун, мисалы акындарыбыздын айткандары, Арыстанбектин, Калыгулдун айткандары көбүнчө бул мындай чечендик өнөргө жакын куюлушуп, бир канча сөздөрдү, бир канча ойлорду, бир канча сүйлөм менен куюлуштуруп, бир канча сап менен берген учурлар бар да. Мындай чечендик сүрөттө, чечендик ой толгоо, чечендик акылмандык дегендей болот да. Ошон үчүн афоризмдерди, учкул сөздөрдү, макалдарды, лакаптарды туура түшүнүп, ажыратып, туура колдонсок, бүгүн аябай жакшы болот. Мына биз бала кезде баягы бүгүнкү күндөй телевизор, журналдар, радиолор чанда болор эле да. Биз айылда өстүк, айылда жашадык. Ошол кезде карыялардын баягы учкул сөздөрү, баланчадай болбой деп, макалдар, уламыштар, мына ушулар эле элди тарбиялачу да. А бүгүнкү мына бул жазуунун өнүгүшү, мына бул китептердин өнүгүшү, көбөйүшү, мына бул телевизордун массалык маданиятка кириши, интернеттин кириши, телефондун кириши, деги эле могу жазуу отчетторунун кириши. Кайсы жерде жумуш болбосун, мугалимдин жумушу болобу, кызматкердин жумушу болобу, жыйындар, отчеттор, шунун баардыгы баягы ооз-эки кептин күчүнүн мындай солгундарышына алып келет да. Мисалы айтат, эмне момундай деп айтыптыр десе, эмне ал жерде эмне эриндериңди көктөп коебу деп коет да. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн мындай мурда ооз-эки сөзгө, айткан сөзгө, анын бир ойлоруна басым коюп, элдер ошол сөзгө маани берген.
Түшүнүктүү агай. Негизинен макалды анан лакап өзүнчө айтылат деп түшүндүрмө берип кетпедиңизби? Анан мисалы учкул ойлор, учкул сөздөр жана акыл сөздөрдүн бардыгы эле макал лакаптар үчү тең эле бирдей адамга таасирленчү сөздөр болот да. Биз учкул сөздөрдүн, акыл сөздөрдү макал лакаптардан кантип бөлүп карасак болот? Аларды кайсынысын кабыл алуу адамдарга жеңилирээк? Эми биз кыргыз эли сөз баккан элбиз, сөзгө маани берген элбиз, сөз менен жашап келген элбиз. Мына цивилизацияга, басма сөзгө мындай аралашканыбызга бир кылымдын ары бериси болуп келатат. Ошон үчүн бизде дагы да болсо сөздүн күчү бар. Мен сөз жөнүндө сөз деген китеп жаздым да. Ошол сөз жөнүндө сөз деген китебимде ошол сөздүн күчү жөнүндө, сөздүн касиети жөнүндө, сөздүн маани маңызы жөнүндө, сөздүн педагогикасы жөнүндө, ушу сүйлөө маданиятынын маани маңызы жөнүндө жаздым да. Ошол китебим азыр мындай мугалимдер, баягы билген эл журт алып окуп жүрүшөт. Анан ошонун эле уландысы катары, сөздүн күчүнө катары ошол өзүмдүн баягы учкул улам пайда болуп алган учкул ойлорумду да кошуп жүрөм. Мана ушул жактан алганда ушу сөзгө маани берүү бизде дагы эле күчтүү экендигин билем. Мисалы бул каяктан пайда болду бул китепчи? Идеясы мен бир жерде бир автоунаада күн ысык, ушундай бир тыгын, түртүшүп, жөөлөшүп, ошондон улам бирине акарат сөздөр айтылып, ачууланып, ушинтип кетип атабыз да. Анан сөз жөнүндө ой келе калды да. Бул сөз деген кандай сүйлөйбүз биз? Сөздүн маанисин түшүнүп сүйлөйбүзбү? Сөздү мындай ылгап сүйлөйбүзбү? Тигинде мындай туура келеби, туура эмес келеби, улуу кичүүгө мындай чөйрөдө кандай деп анан ойлоп кетип атып, анан чөнтөгүмдө блокнотум бар, анан ошол сөз ыйык, сөз керемет деп тема коюп анан жазып кете бердим да. Анан кийин ошол жеткен жерге чейин жаздым. Анан газетага берсем, гезитке чыгарышты. Ой, бул абдан жакшы нерсе турбайбы деп. Көрсө, сөз макалдын күчү каякта? Макалдын күчү, учкул сөздөрдүн күчү ошонун таасын айтылгандыгында болот экен да. Таасын учурунда айтылган. Учурунда так айтылгандыгы. Анан кийин сөздүн маанисинде бул кээде биз байкабайбыз. Сөзнүн күчү каякта? Бул сөз көрсө, бул жөн эле айта берген бир тыбыштардын жыйындысы эмес экен. Бул сөз дагы энергия болот экен да. Ошол макал лакаптардын да күчү анын энергиясында экен. Адамдар ушул сөзгө маани бергенде сөздүн энергиясы бар экендигин ойлошу керек экен да. Жогоруда агай биз сүйлөшүп отуруп бир макал бар экен да, элдүү түлкү ачка болбойт дегенчи. Мына ушунун маанисин баягы биздин көз карасыбызча кандай түшүнүп атабыз билбейм. Сиз ушуну түшүндүрүп бере аласызбы? Бул элдүү түлкү деп адамдар кыргыз эли ар кандай учурларда, мисалы адамдарды ар кандай хайванаттардын дагы жүргөн турганы, кылык жоруктары, мүнөзү менен салыштырып жомок чыгарышкан. Ошол эле жомоктон улам сыяктуу ушундай макал лакаптар келип чыккан. Түлкү деген бул түлкү, карышкыр, коён жөнүндө макалдар да көп, лакаптар да көп, учкул сөздөр дагы бар да. Ошол сыяктуу элдүү түлкү ач келбейт. Албетте элдүү түлкү ач келбейт. Жомоктордо дагы түлкү келип эл аралап келип, анын тоогун жеп, анан дагы башка бир нерселерин алып жеп, кол салып, кол салып, ошону менен жашайт. Түлкү бул эгерде куулукту, эгерде акылмандын бир сапаты куу деп койсок, анда акылман адамдын да бир куулук жагдайлары бар да. Куулук кылып, бирөөнүн көңүлүн карап мамиле кылып, ушундай кылышы мүмкүн. Мына ошонун натыйжасында эл арасында жүрүп, элдин бирөөнүн дагы көңүлүн оорутпай, тиги да пайда келтирип, буга да пайда келтирип, ага да кызмат кылып, буга да кызмат кылып, анан ач келбейт дегенде ошонун пайдасын көрүп, тың жашашы мүмкүн. А бирөө
эгерде карышкырдай бир тийип же болбосо коёндой коркуп жүрө берсе, албетте ач өлүп калышы мүмкүн. Элди түлкү эл ичинде жакшынакай мамиле кылып жүрө берип, кызматка жетиши мүмкүн, мисалы, оокат табышы мүмкүн. Ошондой. Ооба. Жакшы чечмелеп айтып бердиңиз бизге. Анан өзүңүздүн учкул сөздөрүңүздөн бир экини айтып кетпейсизби? Эми Биз дагы ошону эсибизге түйүп калып, керектүү учурда колдонуп жүрөлү. менде мындай бир оюма дайыма айтып жүрөм да. Мисалы, досуң ит досуң болсо дейт, айталаада экөөсүң дейт. Ит досуң болсо. А досуң ит болсо, бул кең дүйнөдө жалгызсың дейт да. Демек, жаныңда итиң болсо дагы бир досуң мындай жакын болсо, ошол караан болуп, ошону караан тутуп, жакшынакай тынч жүрөт экен да. Ал дос деген жамандык кылбайт да. Досуң ит болсо дейт. Анда оокаттын бүткөн, досуң дос деп жүрсөң, ал бир күнү иттей болсо, иттей бир жоругун көрсөтсө, итти кылып кетсе, анан ошол кыйын болот да. Ага, эмне башыңыздан өткөн окшойт го. Эмне үчүн бул макал? Эми жок, мен такыр эле досум талакка таштап кеткен нерсени көрө элекмин, бирок баары бир турмушта ушундай. Бул ойлонуп отурганын ушул. Адам кээде өзүнүн башынан өткөргөндү айтышы мүмкүн, же болбосо турмушта болгон нерселерди айтышы мүмкүн. Көрүп жүргөн, Көрүп жүргөн нерселерден улам көп нерселер келип чыгат да. Негизи ушуга окшош эле дагы бир сөз уктум эле да, итиңдин дос болгону жакшы, бирок досуңдун ит болгону жаман деп. Мына ошондой да, досуңдун ит болгону албетте өтө коркунучтуу да. Ооба. Ал эми агай, акыркы мына ушул балдарга арналган китептериңиз туурасында да айта кетсеңиз, ала келген экенсиз. Мен могу Умай бала китебим жөнүндө айтайын. Ушул Умай бала деген китебим бул мындай да, бүгүнкү күндө баланы коргоо, баланы өнүктүрүү маселеси бизде Кыргызстанда өтө күчтүү, өтө маанилүү, актуалдуу. Балдарды өнүктүрүүбүз керек, балдарды заманга жараша өнүктүрүүбүз керек. Албетте балдарыбыз өнүгүп баратат. Мисалы, улуулардан көрөкчө балдар азыр күчтүү өнүгүп баратат. Бизге да айтышыбыз керек, улуулар балдарды карап, балдар билген нерселерди билип, үйрөнгөн нерселерди үйрөнүп, заманга жараша өнүгүшүбүз керек. Эгерде балдардан көп мындай акылынын, логикасынын өнүгүп баратканынан улуулар артта калбаш керек. Эгерде артта калса, анда балдарга биз багыт бере албай калабыз. Ошон үчүн балдарды туура багытка өнүктүрүү. Анан ошол убакта бүгүнкү күндө мындай заманда балдарды коргоо, балалыкты коргоо. Биз балдарды эмес, балалыкты коргоо десек, анда бизге туура көрүнөт да. Балалыкты коргоо, аны түрдүү коркунучтардан, момундай зомбулук, зордукчулуктан коргоо биздин мамлекеттин чоң бүгүнкү күндө вазифасы. Аны өнүктүрүү вазифасы чоң да. Ошон үчүн ушул балдардын баланы ким коргойт деген маселе келип чыгат. Мисалы, ата-эне балдарды мектепке кетирет, бакчага кетирет, же болбосо коомдук жайларда тияк бакта кечке жүрөт. Балдарыбыз кандай нерсеге туш келишти мүмкүн, Бир экинчиден балдар өнүгүп атат азыр. Бирок туура жакка кетип атабы? Туура эмес жакка кетип атабы? Өз курагынан эрте өнүгүп кеткен балдар бар да. Мына ошол балдар туура багыт берсек, жакшы балдар чыгат албетте. Мына ошон үчүн ушул Умай бала дегенде жанагы кечирип коюңуз, Умай эне деген түшүнүк бар да. Ооба. Бул өзү умму эне деген сөз да. Умму бала балким. Умму эне бул биринчи алгачкы эне деген түшүнүк да. Ошон үчүн энелердин колдоочусу, балдардын колдоочусу. Ошондон улам Умай эненин баласы Умай бала деген ой келип, ошондон бир жомоктук, бир каарманды ойлоп тапкан. Анан бүгүнкү күндөгү жанагы балдарды сатып ийип атат, балдарды уурдап кетип атат, балдарды карактап барып, органдарын алып койгон, органдарын алып сатып ийгендерди мен уккам да. Ушул эле Бишкек шаарынын өзүнөн.
Ана ошол жөнүндө анан ушу балдарды өнүктүрүү, балдарды коргоо маселесин көтөрүү, ошол Умай бала бүгүнкү күндөгү эле бир мыкты өнүгүп келаткан жакшы кыргыз баласынын мисалында чечимленген да. Демек, Умай эне кичинекей балдарды коргоочу катары деп айтып жүрсө, эми Умай бала дагы ошол балдарды коргоочу катары болот экен, Агай, сизге ыраазычылык келип бергендигиңиз үчүн, жакшы маек куруп бергендигиңиз үчүн бизде убакыт соңуна келип калыптыр. Рахмат силерге дагы. Балдарыбыз жакшы өссүн, элибиз ушул элдик дөөлөттөрдү унутпасын, элдик дөөлөттөрдү элге жеткирип, ушу балдардын тарбиясына биз дагы, сиздер дагы ушул кызмат кылып жүрө берели. Бүгүн бизде конокто педагогика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сулайман Рыспаев агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таң Маанай программасын уланталы.